Чукул кабар. Азыркы учурдун актуалдуу маселесине айланган коронавирус тууралуу алдыдагы берүүбүздө. Кытайдан алынып келинген тамак аш продукцияларына чектөө коюлду. Бул боюнча министрликтин жообу жана Кытайга каттуу кайсы мөөнөткө чейин токтотулду. Бул вирустан кантип сактануу керек? Коронавирус кытайлар үчүн Кудай тарабынан берилген жазабы, концлагердеги кыйноолор. Мына ушул темалар алдыда толугу менен. Кытайдан эт жана жер жемиш киргизүүгө тыюу салынды. Билдирүүгө караганда, чек коюулар Кытайда чыккан коронавирус боюнча абал жакшырганга чейин кармалып турмакчы. Өкмөттөн кошумчалашкандай товарлардын башка түрлөрүн киргизүүгө бөгөт коюлган жок. Кыргыз өкмөтү Кытайдан эт жана жер жемиштердин айрым түрлөрүн алып келүүгө тыюу салды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө караганда, чек коюулар аталган өлкөдө чыккан коронавирус боюнча абал жакшырганга чейин кармалып турмакчы. Өкмөттөн кошумчалашкандай товарлардын башка түрлөрүн киргизүүгө бөгөт коюлган жок. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын маалыматына караганда, Кыргызстанда Кытайдан өрдөк эти жана жер жемиштерден алма, банан, мандарин, грек жаңгагы жана сарымсак келчү. Ал эми Абылгазиев Кытайга барып келүү кайсы убакка чейин чектелгендигин айтты. Өкмөт Саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте чара көрүп, оперативдик штаб түзүлгөн. Ошондой эле бардык чек ара пункттарында санитардык карантиндик көзөмөл күчөтүлүп, Манас жана Ош аэропортуна тепловизор коюлган. Кыргызстан 23 январдан тарта Кытай менен бардык аба жана автоунаа каттамдарын токтотту. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришкендей, Абылгазиев кезектеги жыйын учурунда коронавирустан сактануу боюнча көрүлүп жаткан аракеттер боюнча айтып берди. Премьер-министр белгилегендей, Саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте чара көрүлүп, оперативдик штаб түзүлгөн. Ошондой эле бардык чек ара пункттарында санитардык карантиндик көзөмөл күчөтүлүп, Манас жана Ош аэропортуна тепловизор коюлган. Мындан тышкары 23 январ күнү Кытай менен бардык транспорттук байланыштарды, анын ичинде Үрүмчү, Бишкек, Үрүмчү аба каттамын абал турукташканча токтотуу боюнча чечим кабыл алынганы айтылды. Белгилей кетсек, 2019 жылдын декабрь айынын аягында Ухань шаарында өпкө оорусуна кабылткан белгисиз оору жайылып баратканы байкалган. Адистер тарттын козгоочусу коронавирустун 2019 NCOV деп аталган жаңы тиби экендигин боолгошкон. Вирус адамдарга базарда сатылган жыландан жуккан деген версия бар. Медиктер оору адамдан адамга жугаарын айтышты. Кытайдан башка бир нече мамлекетте да бул ооруну жуктуруп алгандар каттала баштады. Буга байланыштуу дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрү аба майданындагы текшерүүнү күчөтүштү. Кыргызстанда да мындай абал көзөмөлгө алынып, Тышкы иштер министрлиги мүмкүн болсо Кытайга барбай турууну сунуштады. Эске салсак, акыркы маалыматтарга караганда Кытайда чыккан коронавирус 2800 адамга жугуп, 80 кишинин өмүрүн алды. Ал Кытайдан тышкары Азия өлкөлөрүндө жана АКШ, Францияда катталды. Ал эми мына ушул коронавирустун жаңы түрүнөн кантип сактануу керек? Дарыгерлерден кеңеш. 2019 жылдын декабрь айынын аягында Кытайдын Ухань шаарында вирустун жаңы түрү тарап баштаган. Эксперттер өпкүнүн сезгенишин козгогон оору коронавирустун жаңы түрү экенин аныкташты. Коронавирус деген эмне? Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, коронавирус бир нече ооруну, сасык тумоодон баштап корч респиратордук белгилерди пайда кыла турган вирустардын топтому. Вирустардын 39 түрү бар. Алардын ичинен 6сы адамдын өмүрүнө коркунуч жаратат. Коронавирус жуктуруп алган адам чыйрыгып, жөтөлүп, күйүгүп, дем алууда кыйналат. Оору күчөп кеткенде өпкө сезгенип, бөйрөктүн иштөө функциясы бузулат. Коронавирустан кантип коргонуу керек? Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунуштары. Колду дайыма самын же курамында спирт бар каражат менен жууп туруу. Чүчкүргөндө же жөтөлгөндө оозду жана мурунду кол же кагаз сүлгү менен жабуу. Дене табы көтөрүлүп жөтөлүп жаткан адамдар менен байланыш түзбөө. Чалабышкан эт азыктар менен тамактанбоо. Жапайы жаратылыштагы жаныбарлар жана куштарга жакындабоо керек. Эгер дене табыңыз жогорулап, жөтөлүп, дем алууда кыйналып жатсаңыз, медициналык жардам алыңыз. Коронавирус тууралуу эмнелер белгилүү? Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму азырынча коронавируска байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыялоо эрте экенин билдирди. Кытайда социалдык тармактарда адамдар көчөдө кулап жатканда тартылган видеолор тарап жатат. Кыргызстанда абал кандай?
24 январга карата Кыргызстандын аймагында коронавирус жуктурган учур катталган жок. Кыргызстан менен Кытай чектешкен аймактагы көзөмөл өткөрүү пункттарында жана эл аралык Манас аэропортунда коронавирус дартын текшерүү үчүн тепловизор жабдыктары орнотулду. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция тарабынан көзөмөл өткөрүү пункттары жана аэропорттор катуу көзөмөлгө алынып жатат. Ошондой эле коронавируска байланыштуу Кытайдан Кыргызстанга алынып келген этке, эт азыктарына убактылуу чектөөлөр киргизилди. Саламаттыкты сактоо министрлиги жаңы вирусту көзөмөлдөө боюнча ыкчам штаб түздү. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында 3 палата даярдалды. Бул палаталарга эгер коронавирус жуктуруп алгандар болсо жаткырылат. 23 январда Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен Кытайдын элчиси Ду Девень жолугуп, байланышта болуп, маалымат алмашууну макулдашышты. Суроо туулат. Эмне үчүн бул вирустун очогу Кытай өлкөсү болуп жатат? Мүмкүн бул аларга Кудай тарабынан берилген жазалоодур. Алдыдагы материалда Кытайдагы концлагердеги кыйноолор камтылган. Кытай концлагерлери. Азаптоо жана өлүмдөр далилденди. Азаптоо, сабоо, ачка калтыруу жана өлүм. Заманбап Кытай концлагеринен чыккан келиндин АКШ конгрессине берген көрсөтмөсү. Өткөн аптада АКШ конгрессинин коомчулукка ачык угуусунда Кытайлык Цзиньцзян аймагынын топтоочу лагеринен чыккан 29 жаштагы Михргүл Турсун көрсөтмө берди. Холокосттон кийин концлагер жана нацизм сөздөрүн оңду солду колдоно берүү адаттан тышкары болуп калган. Бирок Кытайдын коммунисттик партиясы Синьцзянда мусулмандар үчүн курган жайлар концентрациялык лагерлердин дал өзү. Уйгурларды Синьцзянда репрессиялап, лагерлерге жөнөтүлүүсү тууралуу маалымат акыркы 10 жыл бою тарап келген. Бирок мындай куугунтукка кабылган кишилер 1000 же 100 миң эмес, миллиондоп саналары азыр эле билинди. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалыматы боюнча Кытай өкмөтү 2 миллионго жакын уйгур жана башка мусулмандарды лагерлерге сологон. Укук коргоо топторунун айтымында мындай киши 3 миллионго чамалап калды. Кытай бийлиги концлагерлердин бар экенин моюндабай келген. Бирок октябрда чыккан экстремизм менен күрөшүү отчетунда Пекин кесиптик окуу жана адистикти жогорулатуу борборлорунун бар экенин моюндаган. Ал жакка экстремизмдин таасиринде калган кишилер жолдонот деген. Экстремизм менен натыйжалуу күрөш үчүн Кытай бийлиги Синьцзяндын шаарларында, айрыкча Кашкарда жапыр таңдоо жана жүздөн тануу системасын орноткон. Уйгурлар өзгөчө көзөмөлдөнүп, кварталдан кварталга каттап, супермаркеттен бир нерсе алуу үчүн атайын көзөмөлдөн өтүүлөрү шарт. Кытайлар үчүн мындай тартип жок. Махригүл Турсун расмий аталышы Кытайдын Синьцзян уйгур автономдуу району делген Чыгыш Түркүстанда төрөлгөн. 12 жашында Кытай өкмөтүнүн уйгур балдарын ички Кытайга көчүрүү программасына ылайык эне тили менен маданиятынан алыс Гуанчжоудогу орто мектепке жиберилген. Махригүл Гуанчжоу университетинин экономика факультетин аяктаган соң араб мамлекеттери менен бизнес жүргүзгөн жекеменчик компанияга орношкон. 2010 жылы Махригүл Каирдеги Британ университетинде англис тилин окуш үчүн Египетке барган. Ал жакта турмушка чыгып 2015 жылдын мартында 3 эм, 2 уул жана кыз төрөгөн. Аларга египеттик жарандык берилген. Балдарын багуудан кыйналган келин 1,5 айдан кийин Кытайдагы ата-энесине келген. Ал өрүмчүнүн аба майданына текшерүү менен көйгөйлөр башталган. Махригүлдү сурак алчу атайын бөлмөгө киргизишип, балдарын алып коюшкан. Кытай аткаминерлери Египетте ким менен жолугуп, кимдер менен сүйлөшкөнүн тактап чыгышты. Андан кийин колуна кишен салып, башына баштык кийгизип, убактылуу абакка алып барышкан. 3 айдан кийин балдары ооруп калды деп жаш келинди шарттуу убактылуу бошотушкан. Махригүл дароо бейтапканадагы балдарына барган. Уулунун бири реанимацияда экен. Аны ымыркайына киргизишкен эмес. Эртеси күнү куткара албай калдык деп 4 айлык баласынын жансыз денесин тапшырышкан. 3 ымыркайдын тең мойнунда тырык бар экен. Тамак ичпей коюшканынан балдары кызыл өңгөчкө киргизилген түтүк аркылуу тамактандырылганы айтылган. Махригүл Египетке кайта албай калган, себеби үрүмчүдө кармалганда документтеринин баары алынып, кара тизмеге киргизилген. Анын ID картасына кара белги басылып, автобус, даарыкана, бейтапканада колдонгон сайын чыйылдап, ар кадамын тастыктоону талап кылып калган. Кийинки бир нече айын калган 2 баласынын ден соолуктарын чыңдап, кызынын көзүнө операция жасатууга кетирген. 2017 жылдын апрелинде Махригүлдү кайра камашкан.
Келинди 4 сутка күнү-түнү суракка алышып, түрмөгө жолдошкон. Тез-тез эсинен танып, жыгылгандыктан 3 айдан кийин түрмөдөн психиатриялык клиникага которушкан. Атасы клиникадан эптеп чыгарып алып, үйүндө сакайткан. 2018-жылдын январында Махригүлдү адаттагыдай эч кандай негизсиз кайра камашкан. Колуна кишен, башына баштык кийгизип, бейтапканага алып келишкен. Дырдай жылаңач чечинтип, компьютерлешкен кабинанын ичине киргизишкен. 2 аял менен бир эркек анын денесин изилдеген соң, сары жилеттүү түрмөнүн көк униформасын кийгизишкен. Жилетте 54 номер басылган. Кытай офицери 54 номер өлүм жазасына тартылган же өмүр бою капас буйрулган оор кылмышкерге берилерин түшүндүргөн. 54 цифрасы кытайча иероглиф менен мен өлүмтүкмүн деп которулат. Жогорудагынын баары Махригүл Турсундун АКШнын конгрессине берген түшүндүрмөнүн так мааниси. Калганын анын оозунан кандай чыкса ошол бойдон беребиз. Мен камакта лагерде башыман өткөндө айтып бергим келет. Мени терезеси жок жертөлөдөгү камерага жайгаштырышты. Ал жактагы темир эшик компьютердик система менен ачылат. Камерада жыт чыксын деген кичине тешик бар болчу. Бизди таза абага чыгарышчу эмес. Бурчта даарат кагассыз ажаткана бар. Камеранын 4 бурчунда тең камералар орнотулган. Алар аркылуу ар бир бурчта, ажатканада да эмне болуп жатканын көрүп угуп турушчу. Анда дайыма жанып турган жалгыз лампочка бар болчу. Биринчи ирет кирген камерам 210 номерлуу эле. Анда 17ден 62 урактагы 40 аял заты бар болчу. Күн өткөн сайын камерада киши көбөйө берди. 3 айдан кийин камерадан чыгып жатканымда анда 68 киши калган. Мен камерадагы аялдын көбүн таанычумун. Алар менин коңшуларым, мугалимдеримден, врачтардын кыздары, Британияда окугандары, мени дарылагандары бар болчу. Алардын көбү кесипкөй мугалим жана врачтар. 40 чарчы метрлик камерада 60 аял кармалгандыктан 10-15 түнкүсүн тикебизден туруп, башкалары бири-бирине ыкташы уктаганга шарт түзчүбүз. Анда 1 жылдай жуунбаган кишилер бар болчу. Артаң сайын саат 5те катуу шаңгыраган үн ойготчу. Биз баарыбыз жаткан 6 жука чөпөрөктү түздөп чыгышыбыз керек эле. Эгер алар тыкан бүктөлүп, тегиз жыйналбаса, камера толугу менен жаза тартчу. Чөпөрөктөр алынып, бетон полго жатууга аргасыз калчубуз. Сууга бир аз көрүч катыкталган эрте мененки тамактын алдында Кытайдын коммунисттик партиясын даңазалаган ырларды ырдап, жашасын Си Цзиньпин, өкүнгөнгө жеңилдик, каршылыкка жаза деп кыйкырышыбыз керек болчу. Лагердин тартибин жаттап чыгууга 7 коммунисттик идеология тууралуу китепти жаттоого 14 күн беришти. Үнү араң чыккан. Тартипти жаттай албаган аялдарга тамак бербей сабашчу. Жазылган боюнча 3 маал тамак берилиши керек болсо, кээде бир күн бою тамак жок, же бууга пышкан булочкалар берилчү. Күн санап булочкалар азайып, камерадагы кишилер көбөйүп кете бергенин айта кетүүм керек. Бизге бир да жолу жашылча жемиш берилген жок. Бизди белгисиз таблеткаларды жана бир кызык ак суюктукту ичүүгө мажбурлашчу. Таблетканы ичкенде аң сезимибиз тунарып, зээнибизге эч нерсе сактай албай калчубуз. Ак суюктуктан кээ бир аялдардын этек каны токтоп, кээсинен токтобой кан кетип, өлүп калгандар да болду. Мага да белгисиз дары ичиришти. Таблетканы жутканымды салааларын оозума салып текшеришчү. Аларды ичкенден кийин акылым тунарып, табитим тартпай калчу. Күнү-түнү созулган сурактарда чет өлкөдө кимди тааныйсың, ким менен жакынсың, кайсыл уюмга кызмат кыласың деп кайра-кайра сурай беришчү. Мен бир убак чет өлкөдө жашап, бир нече тил билгеним үчүн тыңчы деп ойлошчу окшойт. Экинчи жолу кармалганда жолборс тактасындагы кыйноо эсимде так сакталды. Мени электр отургучу турган атайын камерага алып киришти. Отургучтун үстүндө лампочка жайгашкан. Дубалда курлар менен кайыштар илинген. Мени отургузушуп, колу бутумду бекитишти. Чачымды ага чейин эле кырып салышкан. Башыма тулгага окшогон бир нерсе кийгизишти. Токту кое берген сайын денем катуу титиреп, тамырларым чыңалып ооруп жатты. Мындай кыйноого кайра кабылгандан көрө өлгөн жакшы, өлтүрүп салгыла деп жалбардым. Алар мени жаман-жуман сөздөр менен сөгүп, айыбымды моюндашымды талап кылышты. Бирок мен чет өлкөдө эч кандай саясий иш жүргүзгөн эмесмин. Андан кийин психикалык азаптоо башталды. Алар энең өлдү, атаң өмүр бою кесилди, уулуң бейтапканага жатып, өлүп калды. Кызыңдын көздөрү чалыр болуп калгандыктан көчөгө ташталат. Сен аларга эч нерсе кыла албайсың. Үй бүлөң сенин айыңан жок болду дешти. Камерадагылардын өлүп баштаганы эң оор болду.
Лагердеги түндөр тынчсыз болчу. Кишилерди камерадан камерага көчүрүп, өлгөндөрдү алып чыгышчу. Башка камераларда өлүп жаткан эркектердин үнү угулуп турчу. Биз тепкинин добушун, эркектердин кыйкырыгын, кишини жерге сүйрөп бара жатканда билегиндеги темирдин үрөйдү учуруп кычыраганы угулчу. Алар биздин аталарыбыз, ага-инелерибиз экени өзгөчө чыдагыс эле. Мен камерадагы 68 кишинин 9-унун өлүмүн көрдүм. Биздин чаккан 210 камерада эле 9 киши өлсө, Синьцзян боюнча канчасы өлгөнүн элестетүү кыйын. Өлгөндөрдүн бири 62 жаштагы Гүлниса болчу. Анын колдору калчылдап, денесин кызыл тактар басып, эч нерсе жей албай калган. Ал аябай ооруп калган, бирок лагердеги врачтар соо деп чечишти. Лагердеги врачтар камактагыларга боор тартып, же жардамдашып жатат деп шектелбеш үчүн пациенттер жакшы дегенге мажбур болушчу. Гүлнисаны бир жолу кытайча жаттай албай койгону үчүн басмырлашты. Ал ыйлап жатып уктап калды. Ал түнү аябай тынч уктады. Эртең менен ойготолу десек муздап калыптыр. Уйкусунда кете бериптир. Фатемхан аттуу 23 жаштагы келин бар болчу. Энеси өлүп, күйөөсүн, атасы менен агасын лагерге алып киришкен. Аны 2014-жылы коноктор бийлебеген, ырдабаган, ичимдик ичпеген, исламдык салттар менен өткөн үйлөнүү тоюна катышкан деп айыпташкан. Ал тойдогу 400 киши кармалып, лагерге кесилгенин айтты. Аны алышканда 2 баласы кароосуз калган. Лагердеги 1 жылынын ар бир күнүн балдары эмне болгонун ойлонуп, акылдан айнып өткөрчү. Ай бою этек каны токтобой туруп алса да медициналык жардам берилген жок. Түндөрдүн биринде 2 аялдын ортосунда турган жеринен кулап түшүп, дем албай калды. Бир нече киши келип, буттарынан сүйрөп чыгарып салышты. 2018-жылдын 5-апрелинде Махригүл лагерден чыкты. Чыгаарына 2 саат калганында ага белгисиз ийне сайышкан. Ал өлөм окшойт деп ишенген. Махригүлгө анын атынан жазылган кайрылууну кол коюуга беришкен. Кагазды видеокамерага каратып окутушкан. Мен Кытай жаранымын жана Кытайды сүйөм. Мен Кытайга эч качан жамандык кылбайм. Кытай мени тарбиялады. Мени полистер эч качан кармап, кыйнап суракка алган эмес. Махригүл Турсун балдары Египеттин жарандары болгону үчүн гана Кытайдан чыгып кете алган. Лагерден бошотулгандан кийин ал Пекинде 20 күн жүрүп калган. Себеби Каирге багытталган учак рейсине отурууга 3 ирет уруксат бербей коюшкан. Кытай бийлиги балдарын Египетке жеткиргенден кийин кайтып келүүсү керектигин эскертишкен. Анткени ата-энеси менен бир туугандары Кытайда турушат жана бийлик каалаган убакта лагерлерге кирүүлөрү мүмкүн. 28 апрелде Махригүл Каирге конгон. 21 сентябрда ал Вашингтонго учуп келип, ошондон бери Виржинияда турат. 28 ноябрда ал Марко Рубио төрагалык кылган Сенаттын Кытай боюнча комитетинин угуусунда көрсөтмө берди. Буга чейинки конгресстеги угуулардын биринде да Махригүлдүн жана катышкандардын ыйы гана угулган. Жымжырттык орун алган отурум болгон эмес. Сенаторлар Махригүлдүн окуясын үрөйлөрү учуп, баштарын мыкчып олтуруп угушту. Угууга АКШнын жараны, иниси Дилшат экинчи ирет Синьцзяндагы лагерге айдалган Мурат Атаман катышты. Дилшат буга чейин билим берүү сайтындагы тетири комментарийди тез өчүрүп салбаганы үчүн лагерде 5 жыл отуруп чыккан. Ал июндан бери Үрүмчүдөгү лагерде. Угуулардын натыйжасында уйгурлардын укуктары актысы кабыл алынмакчы. Ал Синьцзян мусулмандарын репрессиялаган Кытай аткаминерлерине каршы Магнитскийдин глобалдуу мыйзамын колдонууга жол ачат. Конгресс талап кылып жаткан экинчи чара жарандарды жапыр таңдоого каршы санкциялар. Ал боюнча америкалык компаниялардын буга тиешелүү технологияларын кытайларга сатуусуна бөгөт коюлат. Сенаторлардын бири Махригүл Турсундан АКШда өзүн коопсуз сезип жатабы деп сурады. Махригүл Кытай кебетесиндеги кишилер аркасынан түшкөнүн бир нече жолу байкаганын айтып, Си Цзиньпиндин өкмөтүнүн кытайлык качкындарды коруу чараларын көрүүнү суранды. Жогорудагы маалыматтар Спутник КЖ жана Сарысеп сайттарынан алынды.